Мына ушул бакта бир ай мурда келип тартып кеткенбиз. Тамчылатып сугаруу боюнча эсеп кысаган кылып кетип, азыр жигиттер тамчылатып сугарууну кылып беришти. Суу табынып жатат. Көчөттөр мынакей эми өсүштү баштады. Суу агып атат. Тамчылатуу аркылуу дарысын дагы ичет, азыгын дагы алат. Бул мартка чейин дедимби? Майдын 20-сына чейин өсүп, жетишип калышы керек. Кийинки жыл болса көчөттөр мөмө берип баштайт. Эң эртеги сорттор бул жерде. Жалбырагын бирдеке жептир. Форма берилип баштайт эми. Эки саат суу ичет күнүгө. Азыр бир карыштык көчөттөр буюрса бир айдан кийин чоң эле өсүп калат. Туркиядан келген көчөттөр бул жерде. Мына ушундай бак болот. 5-ке 3 аралыкта тигилген. Эң эртеги сорттор. Бул бийигирээк тигилип болгон экен. Үстүнөн кесилип, эми азыр ылдый жактан форма берилген. Негизи тиккенде ылдыйраак тигишибиз керек. Эгер жогору тигип кое турган болсок, анда убакыттан уткурабыз. Мына ушул үстүнөн кесилген. Астынан буюрса жаңы бутактар чыгат. Чоң трассанын бою ушул жерде токтоп, кийинки жылдан өрүк гиляс ооз тийип кетсеңиздер болот. Бул жактан ток тартылып атат. Столбулар коюлду. Зымдар тартылса, буюрса ток барат, буюрса. Азыр мотопомпа менен иштеп атат. Азыр мына көрүнүп турган көл кече ишке бердик, буюрса суу толтурулуп атат. Азыр ушунун нар жагындагы жерлерге көл жасап жатабыз. Эгерде сиздерде дагы ушундай суу чыгаруу кызматы, тамчылатып суугаруу кылыш керек, же болбосо көл салыш керек, же болбосо көчөт тигиш керек, көчөт тандаш керек деген маселе болсо, кайрылсаңыздар болот туугандар. Сиздер менен Багысүрү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.